bir кезде тоолордой бий келек, биз bir кезде майда эмес ири келек, жакшылыктар башталып биздин элден жаратканга жардамчы били керек деп беделдүү акындарыбыздын бири Зайырбек Ажыматов жазгандай, чындыгында эле бир кездерде атабыздын басып өткөн жолу Азия арстандары аты кылып, кадимки бүгүнкү Кытай мамлекетке чейин өзүнүн аттарына така кагып, ошолордун кан тактыларында бийлеткендиги жөнүндө тарых барактарында чендеген маалыматтар бар. Бүгүнкү Кыргызды кайрадан ошондой мамлекетти куроого үндөп жаткан Манастан интеллектуал телетаймашынын 8-ci айланпасынын республикалык таймашындагы финалдык баскычында эң мыкты деп табылып байгелүү орундарды тапшыруу аземи менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Арыбаңыздар, эгемен журтум. Манастан интеллектуал телетаймашы 8 жылдан бери 100 миңден ашуун окуучуларга манас эпосун жайылтууга жетишти. Быйылкы жылыбызда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында ар бир райондо Манастан интеллектуал телетаймашы өзүнүн чакан тобу менен болуп, эң мыкты деген топторду облустук таймашка алып келип, облустун ичинен эң мыкты деген топторду республикалык таймашыбызда таймаштырды. Залкары мынасы Сагынбай Орозбак уулунун вариантындагы калың мазмундуу, ичендеген детальдарды, чоң сюжеттердин бардыгын өз боюна сиңирген окуучуларыбыз Сыр Куржун жер суаттары бөлүмүндөгү Сагынбай атабыздын өзүнүн айтуусундагы бардык окуяларды эң мыкты деңгээлде өздөштүрүп, байгелүү орундарга жетип олтурат. Эмесе бүгүнкү кечти ачып берүү үчүн заманыбыздын залкары манасчысы, дээрлик манасчылардын устаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сирген артисти, даңк медалынын ээси Назаркул Сейдрахманов баштаган жалпы манасчылардын тобун тосуп алабыз. Топтун ичинде Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, Саяк Байгырлаев атындагы 6 медалдын лауреаты Замирбек Баялиев, Нурбек Талантбек уулу Саид Жолочиевтер бар. Тосуп алыңыздар. Келген бата бар, элинин манаса таңар, жараткан берген бата бар, жайлары манаса таңар, ачуулансаң таңар, 600 манас болчу экен, эл кеңештен таңар, 700 манас болчу экен, кыйраты билген кырдымды, кыран туулган чындыгым, кыргыздын манас уругум, кири чалбаган тумдугум, кыйкыргандан эр манас, кырдым кыйрап кеткендей, кыямат кайым жеткендей, уургандан таңар, опул туурап көчкөндөй, 18 миң дураdım, oğulları öldürüp ketkendey, sarmağı kara жердин ескендей, карашы кара таштын тешкендей, ачууланып киргенден алып дөөлөр качтуу кеткелбейт. Бытасы тийсин барыңа, анан кулайым тилегин берсин анын. Көлманазга улан açılmagan sırrı var, Arıstanday sını var, aysa bütbö sırrı var, ay kölmannazga ullan, 3 gün 3 tün nuktavay, çıkanak jerge salgan jok, çırmeti uykun algan jok, sırrın bilgen 40 çoru, korkup janı kalgan jok, kayrattangan eken dep, kangaydı çavar beken dep, belin bayla belsenip, belendengen eken dep, bejindi çavar beken dep, janındağı 40 çoru, janı kalbay tepengdep, аңтарып сырын биле албай, алдына бiri кире албай, которуп сырын биле албай, коржоңдогон 40 чору, коркуп бiri кире албай, ай Көлманаз батырдын акылын барып тапчы деп, карданып камынса, бул бежинди чапты деп, буйрук кылса бул манас, аккан селдей жылдык деп, аз эле күнү тыным кылдык деп, мына ошондо 40 чору турган экен кайгы жеп, ай Көлманазга буллан карданып күркүрөп, Akkullanı bastırıp, hayalandı şaştırıp, ay Kölmannaz çıkkanda, emi baykap karasa, Allah toğdoy barbaygan, at üstünde dardaygan, söyle kötü göründü, kemip ketken Kırgızdın, kelleçegin göründü, ay menen gün tutulup, karangı düşüp kalganday, kölle kösü göründü, mınno şondo karaçı, koldogonu kocosan, koltuğundan bölündü, kara çağır kabullan, kaptalında çamındı, solluk gökcanlarıstan, Canlar salıp kamında, kapalansa kammana son 8 bin alamda, kırgın ele kılıva salçuday.
ананай көлдүктүн алпынан акалпак кыргыз жалпынан дөөлөттүн дөсүнөн ат көтөрүкс бүгүндө абыдан мыкты жөсүнөн бүткөн манас кабылан аста сүйлөп абыдан тайбай төрүп табынан азыркысын эргөк жал жазбай туруп шаңынан оң жагында батырдын ошондон 32 каны бар, сол жагында олтурган абатам 40 батырдын саны бар. Түгөнгөрүдүн бүгүндө түтөп турган чагы бар, түбүнөн бери туйгуннун күчөп турган чагы бар. Айланайын жанагы сөбүлдүсү 84, серп алганы кызыл өрт, кашындагы 84, кашылганы жалын өрт, камбылдардын барысы агыш менен урушка, даңгылдардын барысы аркы төркү бүгүндө карап турду көрдүңбү, кабылан жолбош бек болуп марап турду көрдүңбү, аттан сак деп казаттың азыркысын бүгүндө каражанды куткарып ошо капкайдагыңыз ой. Bülbülдөп жану көрініп, туылай болған тайтору, көрін албай келе тат, қара болы тоздық, емір албай келе тат, қайраты тайып құлықтып, қайранының ғанекей, қату ойлап салақтып, арманын айтып жомақтып, ақыл башаңды созды дейк, аяй жанам тозды дейк, күн қараң алған тайторым, емі қайдан алды дейк, түл бағылап тұратты, чаппай қойбай не болдым, ташмалыдай ордымдан жылғай бөлігай не олдым. Балачым мұнша қызматты қылбай қылбай не олдым. Борымдан шыққан балпалым, 3 ай қолу өмтегім, бергендігім білелек, тайған өттей күліштіп, жөлгендігім білелек, баласыра ұсмайыл, баққандығым білелек, қарағырда тартылу, желекенім білелек. Қардымнан шыққан семетей, өрін бозғаршыға қара чечекей. Менің екенім білелік ой. Мана сайтат Айкөлдүн урпактары аалам жактан куюлуп ыр саптары деп Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сирген ишмер, белгилүү акын Гүлжамиля Шакирова өз жазгандай чындыгында эле ааламдан келген улуу баяндын бардыгын ак калпак журту менен биргеликте ааламга жар салып жаткан манасчыларга баш ийип таазим кылабыз. Эмесе сыйлык тапшыруу аземине кезек берсек, ата канат биригем дүйнө деп эпосто андан тышкары дүйнөлүк адабиятта кенен айтылгандай, чындыгында эле былтыр гана ушул жерде арабызда жүрүп, быйыл тилекке каршы бул дүйнө менен кошо айтышып, Манастан интеллектуал телетаймашынын ушул деңгээлге жетишине өзүнүн зор салымын кошуп, түштүк мектебиндеги жалпы манас туугандашууларга өзүнүн Аристотель, Сократ сыяктуу улуу даанышмандыгы менен билим берип келген Бакыт Абдыразаков агабыз быйыл дүйнө салып кеткенине байланыштуу биз Манастан интеллектуал телетаймашынын уюштуруучулар тобу Бакыт Абдыразаков атындагы сыйлык уюштурганбыз. Эмесе сыйлык тапшыруу үчүн сахнага Бакыт Абдыразаковдун классташтары Исаев Айбек агабыз менен Чокмоев Уран агабызды чакырабыз. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү телетаймаштын катышуучулары. Ар бир адам өзүнүн өмүрүндө сөзсүз түрдө из калтырып кетет экен. Ар бир адам өзүнүн милдетин аткарат экен. Ушул адамдык милдетти Бакыт жогорку деңгээлде өткөрдү. Анткени ушул биздин мамлекетибиздин гүлдөп өсүүсүнө, айрыкча руханий жактан дагы гүлдөп өсүүсүнө ошо түштүк чөлкөмүндө Бакыт Абдыразаковдун эмгеги ополтоодой десек жаңылышпайбыз.
Шу Манастану тармағында шул біздің Бақыт Абдыразаковтың оқушылары жыл сайын келіп, байгелі орындарды еліп, өзінің шул біздің Қырғызстанның келечегіне болған чоң салымын қошты десек жаңылышпайбыз. Эми айтарыбыз ушул Бақыт Абдыразаковтың атының ысымын түбөлүккө калтыруу максатында классташтары бүгүн Манастану телетаймашында жеңүүчүгө бир жакшынакай ноутбук белек кылып ушул сыйлыкты тапшырганын ниет кылдык эле. Шуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бақыт Абдыразаков атындагы атайын сыйлык менен Ош шаарынан келген номер 3 Ломоносов мектеп гимназиясынын таазим тобунун жетекчиси Өмүрова Перизат сыйланат. Ушундай эле Манастану интеллектуал телетаймашындагы Бақыт Абдыразаков атындагы ардак грамота жана атайын сыйлык менен Алабука районунан келген Юсупалиев атындагы орто мектептин Кабылан Манас тобу сыйланат. Махкамов Акрамжан Бақыт Абдыразаков атындагы сыйлыктын лауреаты. Кол чаап тосуп алабыз. Ал эми республикалык таймашыбызда эң мыкты деңгээлде оюн көрсөтүп, атайын сыйлык ноутбук менен сыйланып жаткан Бақыт Абдыразаков атындагы атайын сыйлыктын лауреаты Нарын районунан келген Түгөл Улусбек атындагы орто мектептин ыйык башат тобунун топ башчысы Курманбеков Улук сыйланат. Абдыразаков атындагы атайын сыйлык жана ноутбук менен сыйланууда. Атам айтат эле, сөз бул чоң мухит, дүйнөнүн тегерегинде айланат. Сен кандай сүйлөсөң, сен тегерегиңдеги адамдар ошондой мамиле кылат сага деп. Анын сыңары бул жерге келген окуучуларды, урматтуу мугалимдер, сиздер биринчи кезекте Манас эпосун, экинчи кезекте сиздер туура сүйлөөнү үйрөтүп жатасыздар. Ошон үчүн бардык биринчи кезекте даярдаган мугалимдерге терең ыраазычылык. Ушундай чоң биздин алтын казнабыз болгон Манас эпосун ушундай балдар жаш болсо дагы ошолордун эсине түйдүрүп үйрөтүп жатканыңыздарга жана уюштуруу тобуна да терең ыраазычылык баарыңыздарга. Ушул атамдын эмгегин унутпай ушул конкурсту уюштуруп бардык уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Мындан кийин да бул конкурсту буюрса, ушул жыл боюнча калбай дагы андан ары улантып, салт кылып, окуучуларга ушундай дем берип, күч берип, алардын аркасында чоң биз катмар болуп турабыз деген терең ишеничтемин. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Бақыт Абдыразаков атындагы сыйлыктын лауреаты болгон биздин эң жаш манастануучуларга дагы сыйлыгыңар кут болсун деп ыраазычылык билдиребиз. Орун алыңыздар. Уюштуруучулар, классташтары жана кызы агабыздын аты Түбөлүккө Манастануу бар кезде, эгемен эл бар кезде, ак калпак кыргыз журту турган кезде агабыздын аты Түбөлүккө эл менен бирге жашайт. Бар болуңуздар, рахмат. Эмесе өзүбүздүн байгелүү орундарга жеткен топтордун сыйлыктарын тапшыруу үчүн сахнага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, даңк медалынын ээси, белгилүү манасчы Назаркул Сейдрахманов, Калыстар тобунун мүчөсү Замирбек Баялиев агаларыбызды сахнага чакырабыз. 3-чү орун республикалык таймашыбызда эң мыкты топ деп табылып, байгелүү орундарда окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында 3-чү орунду багындырган Бакай Ата районунан келген Аман Арстанов орто мектебинин Талас тобу сыйланат. Жетекчиси мугалими Керимбаева Ладина. 3-чү орун республикалык таймашта байгелүү орун менен сыйланууда. Уюштуруучулар тарабынан ар бир оюнчуга китеп кап жана ичинде биздин өнөктөшүбүз болгон Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баалуу китептери салынган. Кол чаап коебуз. 3-чү орун. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында дагы бир 3-чү орун менен касиеттүү Ысык көл жергесинен келген манасчылардын мекени Тоң районунан Кулукет Тилеков атындагы орто мектептин Асаба тобу сыйланат. Жетекчиси Дүйшеева Самара Шакировна. 3-чү орун. Биздин демөөрчүбүз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атайын сыйлыктары Samsung A10 үлгүсүндөгү уюлдук телефондор менен биргеликте биздин
Бүгүн өнөктөшүбүз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баалуу китептери тапшырылууда. Сыйлыкты Кыргыз Республикасынын белгилүү манасчылары Назарбек Сейдрахманов жана Замирбек Баялиев тапшырып жатат. Кол чабуулар. 3-чү орун республикалык таймашылыкта окутуу мамлекеттик тилде жүргүзүлбөгөн тагыраагы орус тилдүү мектептер арасында 3-чү орунду багындырган. Буга чейин дагы республикалык таймаштарыбыздын бир канча ирет баскычтарына катышып байгелүү орундар менен кайткан. Бул саамдагы атайын топ даярдап келип олтурган биздин Бишкек шаарынан катышкан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисти Бишкек шаарынын ардактуу аты уулу Карагулова алтын жебис жетектеп келген Келкел тоо сыйланат. 3-чү орун. Дагы бир окутуу орус тилдүү мектептен келген 3-чү орундагы сыйлык менен Ноокат районунан келген Курбская атындагы орто мектептин Кам Манастын урпагы тобу сыйланат. Жетекчиси Данабекова Назгүл эже. Элибиздин булбул үндүү дагы бир жагымдуу үндүү ырчы кызы Үмүтай Абдышева Жаңыл Мырза чыгармасы менен сиздер үчүн ырдайт. Жодон коргоп кыргыз элин, жодон коргоп кыргызымдын жерин, колго түштү Жаңыл Мырза, тыншагыла армандуу кебин. Калбыр кылып жонун төшүн, каргаларга жокутум мен көзүн, капысынан колго түшүп, капастагы куштай болдум өзүм. Мен жарышып шамалмен, ачалымда шамалдай сызып келем. Эй адамдар, жабергиле, аз душманга карасын менин жебем, каралсын менин жебем. О жараткан неге мени, кыз жараттың неге айтчы деги, кайда калды самайсылар, сонун желим. Түшкө тире жайлоо гүлү, угулган сыйкула кулак үнү, тиш какшаткан ал булактан, болбойт беле аттың ай бир жутсам, мен бир жутсам. Мен жарышып шамалмен, ачалымда шамалдай сызып келем. Эй адамдар, жабергиле, аз душманга карасын менин жебем, каралсын менин жебем. Мен жарышып шамалмен, ачалымда шамалдай сызып келем. Эй адамдар, жабергиле, аз душманга карасын менин жебем. Эй адамдар, жабергиле, аз душманга карасын менин жебем, каралсын менин жебем. Жодон коргоп кыргыз элин, жодон коргоп кыргызымдын жерин, кыргыз элин. Алтындай убактысын бөлүп биздин жалындаган жаштарды куттуктап келген Үмүтай Абдышевага ыраазычылык билдиребиз. Дагы 2-чи орундагы сыйлыктарды тапшыруу үчүн сахнага Калыстар тобунун төрагасы, Манастан интеллектуал тиле таймашынын башкы кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисти, белгилүү манасчы Ыспай Исаков ага ауысты. Манастан интеллектуал тиле таймашынын автору
Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Баластан каналынын продюсери биздин сүйүктүү эжекебиз Кундуз Заманованы сахнага чакырабыз. Экинчи орун республикалык таймашыбызда эң жогорку упайды топтоп, жалпы элдин бүйүрүн кызыткан, нагыз кырчылдашкан кыл таймаш курган топторго сыйлык тапшырабыз. Алгачкылардан болуп сахнага Бишкек шаарынын намысын коргоп катышкан, Кыргыз-Түрк Анадолу кыздар лицейинен катышкан Кыра Манастова даярдаган мугалими Төрөбекова апара. Кол чаап тосуп алабыз. Республикалык таймашыбызда экинчи орунду багындырып олтурат. Экинчи даражадагы дагы бир сыйлык менен окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында Ош шаарынан келген номер 2 Карл Маркс орто мектебинин Аян тобу сыйланат. Жетектеген мугалими Абдужапарова Айгүл эже. Экинчи орун республикалык таймашта. Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин 2019-жылга чыгарылган жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында уюштурулган Манастан интеллектуалдык телетаймашынын республикалык баскычында биринчи орундагы сыйлыктарды тапшыруу үчүн сахнага Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Жайнак Үсөнуулу агабызды, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппаратынын жетекчиси, даңк медалынын ээси Саматбек Ибраев мырзаны жана ошондой эле таймашыбызга демөөрчү болуп жаткан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова эжелерибизди чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу агайлар, эжекелер, урматтуу Кыргызстандын келечеги болгон жаш окуучуларыбыз, урматтуу коноктор. Бүгүн өзгөчө майрам болуп атат. Мына канча убакыттан бери мына мектептерден башталган, андан кийин райондук деңгээлде болду, андан кийин областтык деңгээлде болду. Анан мына республикалык деңгээлде бүгүнкү күндө жыйынтыктап атабыз Манастануу таймашын. Бул таймаш чынында эле мына ылдыйкы жактан бери катышып көрүп келдим. Чыныгы таймаш болду. Ошол жерде балдар эмоцияга кирип, балдар ушундай талашып, тартышып, меники туура дешип, ыйлаганга чейин баргандарын көрдүм балдардын. Бул чынында эле жетишкендик деп эсептейм. Кудай буйрса мына Кыргызстандын келечеги абдан зор экен. Балдар мына 10 миңдеген ашык балдар ушул таймашка катышты. Ошолордун ийгилигин жараткан биринчиден ушул балдарды мектепке кичинекейинен мектепке жөнөтүп тарбиялаган энеталарына терең ыраазычылык билгизип кетким келет. Андан кийин мына экинчи апасы, атасы болуп калган эжеке агайларыбыз, сиздер ушул жерге тарбиялап, ушул жерге чейин келип эмгектенип атасыздар. Бүгүнкү ушул кыйынчылык учурда эмгектериңизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билгизип кетким келет. Ошол эле кезде мына ушул таймашка дайыма ушунчалык мына телерадио корпорациясы абдан болгон күчүн жумшап, коллективи менен ушуна Кундуз карындашым мына рахмат сизге, продюсери. Сизге дагы мына жаңы кызматка келдиңиз. Сизде да байкап атабыз, жаңы нерселерди киргизип атасыз. Мына бүгүнкү күндө мен айтып отурдум, форматы да өзгөрүп атат мына. Сценабыз чоңоюп, балдар да көбөйүп дегендей. Ушундай жакшы ийгиликтер боло берсин Кыргызста. Быйылкы сезондо ушул биздин өкмөт тараптан жакшынакай колдоо болуп, мына байгелерди дагы өзгөчө алып атасыздар. Урматтуу окуучулар, эжеке агайлар, бул дагы ушул мына бүгүнкү күндө биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтин, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Арсызбековичтин, премьер-министр Мукаммедкалый Дүйшөкеевичтин ушул бизге болгон өзгөчө мамилесинин негизинде ушундай жакшынакай таймаш болуп жатат. Аны айтпай кетсек туура эмес болот го дейм. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө бийлик менен ушул эл бирге чогуу болуп, ушундай ийгиликтердин баары жаралып атат. Кымбаттуу бүгүнкү ушул иш-чаранын катышуучулары, ардактуу мугалимдер, кымбаттуу окуучулар, жалпы эле катышуучулар, Билим берүү министрлигинин жалпы жамааттын атынан, жетекчилигинин атынан бүгүнкү ушул жакшынакай иш-чара менен, ийгилигиңиздер менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эмне дейбиз, агай жогоруда агай айтып кеткендей, чындыгында ушул райондук областтарды 7 дубанды кыдырып,
окуучулардын ийгилигине кубанып күбө болуп келдик. Чындыгында Манастын деми байкалып турду, кайсы жакка барбайлы. Мына ошол Таймаштын жүрүштөрүндө биз адамга тиешелүү бардык сезимдерди көрдүк. Кубангандарын көрдүк, ыйлаганын көрдүк, өкүнгөнүн көрдүк, сүйүнгөнүн көрдүк, сыймыктанганын көрдүк дегендей мына ушундай сезимдер менен бүгүнкү күнгө жеттик. Сиздерди ушул бүгүнкү ат чабышка түшүп бүгүнкү марага жетип келдиңер, эмгегиңер менен, билимиңер менен. Мунун аркасында канчалаган уйкусуз түндөр жатат, мугалимдерибиздин канчалаган иш аракеттери жатат. Мына ошол иштердин аркасында бүгүн ушундай жыйынтыкка жетип отурасыздар. Агай дагы жогоруда белгилеп кетти, бул дагы уланыш керек. Жылдан жылга ушул Манастануу телетаймашынын географиясы, чеги азайбасын, кеңейе берсин. Мына ошого биз шарт түзүп бергендей болушубуз керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушул дагы бир жаңылык, Кудай буйруса, бир гана мектептер арасында эмес, ушуну кесиптик билим берүү араларында дагы улансакпы деген чоң ой бар. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, ушул Манастануу телетаймашынын ушунча узактан бери, 8 жылдан бери өзүнүн баасын жоготпой, өзүнүн күчүн жоготпой келе жаткандыгына, дагы бир жолу ушул телевидениянын, айрыкча ушул Кундуз Аманова баштаган топтун аркасы менен бүгүнкү күндө келаткандыгын белгилеп кетким келет. Мына ушул эмгек жамаатына дагы сиздерге чоң ийгиликтерди, ден соолукту каалап кетким келет. Ишиңиздерге чоң ийгилик, чоң рахмат. Ал эми ошо билим берүү тармагында дагы ушул уюштуруу иштерине активдүү катышкан мугалимдерибизге дагы билим берүү министрлигинин грамоталары, төш белгилери бар. Аны өзүнүн кезегинде дагы сөз кылабыз. Саламатсыздар, урматтуу телетаймаштын катышуучулары, көрөрмандар. Биз үчүн дагы абдан кубанычтуу күн. Жаңы муун, жаңы үмүт, билимдүү, ыймандуу муун, ишеничтүү биздин келечегибиз. Сиздерди көрүп, ичибиз жылып турат. Кудай буйруса, келечек ээлери мыкты, жакшы колго алат деп. Мындан ары коомдук телерадио корпорациясы Манастануу телетаймашын колдой бермекчи. Мындан дагы Кудай буйруса, бул жөн эле проект эмес, бул абдан чоң кыймылга айланып, өзүнүн маанисин биздин бүт катман жилде ар бир жерде, ар бир айылдарга чейин ушунчалык маанисин таап, аябай жакшы бир жетишкендер болуп жатат. Ушу сиздерди көрүп абдан сүйүнүп жатабыз. Мындан ары ошо катышкандарыбыздын арабызда көбөйө берсин. Дагы алдыда болгон максаттарга бийик коюп, алдыга умтула берели. Жеңиштин ээлерин, сыйлык ээлерин куттуктайбыз. Мындан ары дагы ушу менен ийгиликтер менен токтобостон дагы бийиктерге багындыра берели. Рахмат. Республикалык таймашыбыздагы эң жогорку упай менен 1-орунду багындырган топко сыйлык тапшырабыз. Ал топ Чүй облусунун Аламүндүн районунан келген Турсуматов атындагы Бербулак орто мектебинин Нур тобу даярдаган мугалими Иманкулова Сыйна чеже. 1-орун республикалык таймашта окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасындагы таймаштан 1-орунду багындырды. Быйылкы сезонубуздун 8-айлампанын эң кичинекей кенже катышуучулары 7-класстын окуучулары 1-орунду багындырып турат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар бир оюнчуга өнөктөштөрүбүз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баалуу китептери менен жөн баштыктары. Кол чабыңыздар, сүйүнчү кут болсун дагы бир ирет. Эң кенже катышуучуларыбыз 7-класстын окуучулары болгон Нур тобу сыйлыгыңыздар кут болсун. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында 1-орунду багындырган топ өздөрү 3 гана оюнчудан куралып келип олтурган. Бул Өргүзарлуу Баткен облусунан келген Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин Ак Кула тобу даярдаган мугалими Абдрахманова Сагин эже. 3 гана оюнчудан куралгандыгына карабастан республикалык таймашыбызда 1-орунду багындырып олтурат. Өргүзарлуу Баткен жергесинен келген Ак Кула тобу. Ак Кула тобуна дагы ар бир оюнчуга бирден сыйлуу баракчалар, A10 үлгүсүндөгү Samsung уюлдук телефондору, өнөктөшүбүз болгон президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баалуу китептери, Саякбай Манасчы эл аралык фонду тарабынан берилген жөн баштыктар тапшырылууда.
Буга чейинки таймашыбызда биринчи орунду багындырып, эмгек эрезеге жеткирет дегендей, бүгүн баш байгени багындырып олтурган топ эң жогорку деңгээлдеги упай менен бул Талас облусунан келген Кара Бура районунун Токтогул Бабанов атындагы лицейинин Ак Ниет тобу даярдаган мугалими Көпчашарова Перизат баш байге менен сыйланат. Республикалык таймашыбыздын баш байгеси менен Талас облусунан келген Ак Ниет тобу. Ар бир оюнчуга биздин спонсорубуз жана демөөрчүбүз болгон Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ар бир оюнчуга бирден ноутбук, анан атайын кубокту Коомдук телерадио берүү корпорациясынын генералдык директору Жайнак Үсөнуулу тарабынан кубок тапшырылууда. Кол чаап коюңуздар. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында баш байгени багындырган 66 упай менен эң жогорку упайды топтогон бул топтогу Талас шаарынан келген номер 3 мектеп гимназиянын Кыз Сайкал тобу даярдаган мугалими Шабданова Нуриеже баш байге окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында. Биринчи орунду жана баш байгени багындырган топторду куттуктап келип олтурган Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстан Республикасынын эмгек сирген артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саламат Садык эжебиз сөзү Байдыла Сарногоевго жазылган обону өзүнө таандык калайык калкка кайрылуу чыгармасы менен сиздердин назарыңыздарда тосуп алыңыздар. Basçular Kırgız elin öz elimde vayçular Tuş tarafka bölünböy Bir jengden kol bir jakadan baş çıgar Sengip kalgan sezimge Uru gerek çıgar kezinde Canına ösüp jatkan өлкөбүz Öz balаңдай dayım tursun esinde başçılar El bağlagan, el şaylagan jakşalar Bıtıran urularga bölünböy Bir jengden kol bir jakadan baş çıgar İman menen, iş menen Bir jengden kol bir jakadan baş çıgar Bir jengden kol bir jakadan baş çıgar Эмесе кайрадан сыйлык тапшыруу аземине кезек берсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппарат жетекчиси Саякбай Манас Жер аралык фондунун президенти Саматбек Ибраев агабызды, Саякбай Манас Жер аралык фондунун төрагасы Рыспай Исаков мырзабызды, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков агабызды, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын эксперти Шазадан Түмөнбаев агабызды,
коомдук ишмер Темирлан Сарлыкбек уулу агабызды жана ошондой эле таймашыбызга өнөктөш болуп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, педагог илимдеринин доктору, профессор Назаркул Ишекеев агабызды сахнага чакырабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраачылык каты. Урматтуу Райымбекова Чынара Зикралиевна, Кыргыз Республикасынын телерадио корпорациясынын республикалык манастаануу таймашынын долбоорунун 8-чи конкурсуна активдүү катышып, улуттук идеологиянын уңгусу болгон кыргыз элинин руханий маданиятынын туу чокусу, манас эпосун таанытууда жана жайылтууда келечек муундарга үлгү болуп, кыргыз элинин тилин, дилин жана ишенимин таанытуудагы кошкон зор салымыңыз үчүн ыраачылык билдиребиз. Ошондой эле сизге чың ден соолук, үй бүлөңүзгө бакубат, дөөлөттүү жашоону каалоо менен бирге ишиңизде, иштериңиздерде чоң ийгиликтерди жарата беришиңизге тилектешпиз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппарат жетекчиси Саматбек Ибраев Кулыкевич. Ушундай эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын ыраачылык каты менен урматтуу Абдырашитова Гүлсара эжебиз сыйланат. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын манастаануу интеллектуалдык тил таймашына кошкон зор салым үчүн Маметов Таалайбек Кожогелдиевич сыйланат. Ушундай эле ыраачылык кат менен Пурманова Гүлнур сыйланат. Ушундай эле ыраачылык кат менен Шабданов Таалайбек сыйланат. Ракымбек кызы Гулира сыйланат. Ушундай эле ыраачылык кат менен Эргешева Аксана сыйланат. Досмуратов Тынчтыкбек сыйланат. Турдалиева Дүбүкан сыйланат. Манас эпосун жайылтууга кошкон зор салым үчүн Саякбай Манасчы медалы менен Мусабекова Гүлжан эже сыйланат. Номер 172 күбөлүк. Ушундай эле Саякбай Манасчы медалы менен Ишеналиева Чолпон сыйланат. Карагулова Алтын сыйланат. Манастаануу интеллектуалдык тил таймашынын республикалык баскычындагы финалдык баскычында эң жогорку байлар менен топ тилекке каршы байгелүү орундарга жетпей калган, ошентсе дагы Калыстар тобунун атайын сыйлыгы менен сыйлана турган топ Ош шаарынан келген номер 52-чи Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин Акшумкар тобу сыйланат. Даярдаган мугалими Мелисбек Музулманкулов. Манастаануу интеллектуалдык тил таймашынын башкы деме өрчүсү болгон Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ар бир оюнчуга кызыктыруучу сыйлык катарында A10 үлгүсүндөгү Samsung уюлдук телефондор тапшырылууда. Калыстар тобунун атайын дагы бир баалоосу менен окутуу өзбек тилдүү мектептен келип олтурган Ош облусунун Кара Суу районундагы Кызыл мехнат орто мектебинен келген Айкөл Манас тобу сыйланат. Даярдаган мугалими Турдуева Максут эжебиз. Китептери менен биргеликте ар бир оюнчуга жон баштык, андан тышкары Samsung A10 үлгүсүндөгү уюлдук телефон тапшырылды. Калыстар тобунун дагы бир атайын сыйлыгы менен тагыраагы эң мыкты деп табылган топторубуз Калыстар тобунун уюштуруучуларынын атынан бирден телевизор менен сыйланат. Ал топтор Алыскы Алай районунан келген Берендер тобу, Тоолуу Нарын районунан келген Шербаян тобу, дагы бир топ Тагышыл Нарын районунан келген Ыйык Башат тобу, кийинкиси Тоолуу Токтогул атабыздын атын алып жүргөн Токтогул районунан Манас Баяны тобу, андан кийин Бишкек шаарынын намысын коруп катышкан Свердлов районунан келген Башат тобу, ошону менен бирге Ош шаарынан келген Ломонос мектебинин Тажим топтору уюштуруучулар тарабынан баалуу телевизорлор менен сыйланууда. Токтогул районунан келген номер 4-чү гимназиянын Алмамбет тобунун мүчөсү Кумарбеков Байзак республикалык таймашыбыздын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Уюштуруучулар менен биргеликте топторду даярдап келген мугалимдер үчүн атайын сыйлыгы менен келип олтурган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков агабызга сөз кезегин узатабыз. Урматтуу телетаймаш долбоорунун катышуучулары, урматтуу келген, сүрүп келген ушул жерде көрүп аткан көрүүчүлөр, сүрүп келген мемөрчүлөр, баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Негизи улуттун уңгусу болгон Манас эпосу мына телетаймашта эле бүгүнкү күнү көргөзүп атат. Биз кыргыз болуп ушу Манас менен таанымалбыз. Кыргыз болуп сакталганыбыз дагы бул Манас. Кыргыз болуп кылымдан кылымга келатканыбыз дагы бул Манас. Эң негизгиси Манас эпосу бул океан деп
толук изилделбеген кандайдыр бир чоң күч экенин баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күнү Кыргыздын идеологиясы жок. Идеологияны бул кылышыбыз керек, тиги кылышыбыз керек деп талаш болуп келаткан кезде ушу Манас эпосу менен бир чоң идеологияны тартылып атат деп мындай оозду көптүрүп деле айтып койсок болот да. Идеология өсү келечекте ушу оор заманда бүгүнкү күнү мына дүйнө жүзүн көрүп атасыздар, бат өзгөрүүлөр болуп атат. Чоң мамлекеттер жок болуп кетип атат. Эң негизгиси саясат бат-бат жылып атат да. Ушундай бир чоң өзгөрүүлөр болуп аткан учурда өсүү мамлекетти көтөрүш үчүн ошо оор заманда эң оор кыйын деген заманда кыйын балдар төрөлөт деп бекер айтпаса керек. Мына бүгүн дагы ушу теледолбоордон көрдүк, 7 класстагы балдар 1 орунду ээлеп атат. Бул биздин келечегибиз бар экендиги, Кыргыз мамлекетинин келечеги ушу балдар экендигин көргөзө билгискен бир теледолбоор болду деп ойлойм. Баарыңыздарды байгеле орун алгандарды байгеле орун менен куттуктайм. Байгеле орунга жетпей калган командаларды келечекте байгеле орундарга жетесиңер деп үмүтүңүздөрдү, келечегиңиздерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Баарыңыздар ушундай майрамдарда мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүндө чогуу ушинтип жолугуп жүрөлү деп тилек кылам. Рахмат, ыраачылык билдиребиз Алмазбек Батырбеков ага. Ыраачылык баракчасы урматтуу Сабиржанова Гүлнара, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргызстан парламенттик фракциясы Улуу Манас эпосун жайылтууда жана Кыргыз элинин каада салт, үрп адатын келечек муунга жеткирүүдө КТРКнын Манастагы интеллектуалдык телетаймаш аркылуу кошкон үзүрлүү эмгегиңиз үчүн ыраачылык билдиребиз. Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков. Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков тарабынан Шапак Рысмендеевдин, Багыш Сазановдун жана Молдовасан Мусулманкулов атабыздын вариантындагы Манас китептери тапшырылууда. Ушундай эле ыраачылык баракчасы менен Турдуева Максут эже сыйланат. Так ушундай эле ыраачылык баракча менен Мамашарипова Уулкан эже сыйланат. Кыргыз деми аттуу чыгарманы аткарат. Сөзү Сайра Батыркуловага, обону Мирлан Атараевга таандык. Кыргыз эстрада жылдызы Адилет Азимов тосуп алабыз. Арстан жүрөк азаматы жаралгандай улуу намыстан, ат жалында от болуп шамал менен учуп жарышкан. Асабасы көк асман уюткусу улуу тоолордой, улуу элдин урпагыбыз кылымдардан кылым карыткан. Көчмөн элдин урпагыбыз биз, кылым ашып кылым карыткан. Шуткар учса көгүндө дүбүр салып теңирге, тулпар сызып барат жеринде. Уран болуп сезимге Манас жашайт Кыргыз деминде. Шуткар учса көгүндө дүбүр салып теңирге, тулпар сызып барат жеринде. Уран болуп сезимге Манас жашайт Кыргыз деминде. Ак чокусу арулук ала тоону сүйүп бартайды. Көчмөн элдин көкбөрү эреңишин айтып таңтайлы. Кыйыр баскан миң санат санжырасы бүтпөс казына. Улуу мурас муунда бабалардын акын сактайлы. Кеми бескенч байлык урпакка бабалардын салтын сактайлы. Көгүндө дүбүр салып теңирге, тулпар сызып барат жеринде. Уран болуп сезимге Манас жашайт Кыргыз деминде. Шуңкар учса көгүндө дүбүр салып теңирге, тулпар сызып барат жеринде. Уран
келгенде атын кыргыз урусуна кими кабылан батыр болсойго кабыламазар деп айтат уяба кедем айтат келбей жаткан каракыр айыт тек өлүм сулаба келди сүйүп жолган Көчмөн элдин урпагыбыз биз кылым ашып кылым карыткан шукарыкса көгүндө дүбүр салып теңирге тулпар сызып барат жеринде уран болуп сезимге манас жашайт кыргыз деминде шукарыкса көгүндө дүбүр салып теңирге тулпар сызып барат жеринде уран болуп сезимге манас жашайт кыргыз деминде уран болуп сезимге манас жашайт кыргыз деминде Урматтуу балдар, кыздар, ини карындаштар. Эгерде тарыхыбызды карап көрсөк, дүйнө жүзүндө өз кезегинде не деген залкар, өтө даанышман, ошондой эле күчтүү мамлекеттер болгон. Бирок көбү азыр алар жоголуп, тарых барагында эле аттары калды. Учурда болсо миңдеген улуттар, элдер жашайт. Бирок ошонун дүйнөлүк бириккен уюмдарынын тизмесинде болгону 200-үнө караганда 200 мамлекет гана бар. Ошонун бири мына биздин кыргыз мамлекетибиз. Ал эми ошол кыргыз мамлекетибиздин мамлекет бойдон, элибиздин эл бойдон сакталып калышына албетте бабаларыбыздан бери калган улуу баяндар, дастандар, анын ичинде ушул улуу Манас эпосубуз. Барыңыздарды сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Бизге уруксат берсеңиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин, аппараттын жетекчисинин атынан атайын куттуктоону расмий окуп койсок. Кыргыз эли Айкөл Манастын улуу рухун кылымдан кылымга ыйык тутуп, табериктей сактап келатат. Мынчалык узак дастанды муундан муунга ооз эки жеткирүү элибиздин ичинен чыккан сейрек өнөр ээлери, манасчыларыбызга мүнөздүү көрүнүш. Калайык калкка күч кубат берип, тарыхтын далай оош кыйышында сактап келе жаткан кудуреттин өзөгү дал ушул руханий мураста экени талашсыз. Түгөнбөгөн ырдастан, эпос калк ичинде байралып, бабалардын айкөлдүгүн, эрендердин эл үчүн кылган эрдиктерин урпактары унутпай, андан ары өрнөк алып, учун улап, кылымдардан бери келе жаткан улуу көчтү улантуусу зарыл экендигин далилдейт. Демек, Манас таануу теледолбоору үлгүлүү жүрүш-туруш, мыкты сапаттардын элестүү мисалдарына таянуу менен жаштарга таалим-тарбия берүү сыяктуу максаттарына ийгиликтүү багыт алды деп ишенүү менен айта алабыз. Сиздер Манас эпосун долбооруга катышкан жаш муундун ар биринин сезимине жеткирүү боюнча асыл ишти аркалап жатасыздар. Улуу дүйнөнү келечек урпакка жеткирүүдө талыкпай эмгек кылып, өмүрү өрнөк болгон улуу ата-бабалардын баскан жолун, карт тарыхын кең кесири жайылтып келе жатканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы талыкпай калк үчүн кызмат кылып, эл үчүн деген эмгегиңиздер арта берсин. Дилинде айкөлдүктү сактап келген элибиздин маданиятын андан ары дагы жайылтуу үчүн жаңы идеяларды жарата беришиңиздерге тилектешпиз. Баарыңыздарга бекемден соолук, ишиңиздерге албан ийгиликтерди жана жашоодо аманчылыкты каалайм. Кыргыз Республикасынын президентинин аппараттын жетекчиси Досалы Акбаралиевич Эсеналиев. Маматова Асылкан Алтыбаевна. Көкжашарова Перизат Жумабековна. Курманова Гүлнур Абдыманаповна. Тынышева Айсулу Мухтаровна. Жумагулова Гүлмира Жумагуловна. Иманкулова Сыйнаш Эсенкуловна. Албетте, Биймырза уулу Азиз. Кошумча маалымат иретинде мындан сырткары Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен Саякбай
Манасчы атабыздын Манас китеби дагы чыккан, жарык көргөн. Ошол китепти дагы биз уюштуруучуларга, мугалимдерге ала келип бердик. Алып аласыздар, рахмат, куттуктайм. Ыраазычылык билдиребиз. Сыйлык алган ар бир мугалимге жана уюштуруучулардын сыйлыгы кут болсун деп, кийинки сөз кезегин Байыш байгеге жана 1-орунду багындырган топторго атайын путевка тапшырганы, жолдомо тапшырганы келип олтурган коомдук ишмер Темирлан Сарлыкбек уулунда сөз кезеги. Рахмат. Мен сөзүм башында ошол улуттун улуу өнөрүн аркалаган биздин манасчы досторубузга, манасчы замандаштарыбызга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым Кудайым сиздерди колдосун, Манас атабыздын арбагы силерди колдосун. Ошону менен бирге бүгүнкү иш-чараны уюштурган биздин замандаштарыбызга дагы терең ыраазычылык билдирем. Биздин Манас эпосу миң жылдан ашык кантип келип калды. Бул сиздерге окшогон кишилердин салымы менен, сиздерге окшогон кишилердин эмгеги менен бул тарыхта жалаң эле бир эле кыргыз элинде 1000 жылдан ашык узун эпос ооз-эки жашап калган. Биз бир нерсени билишибиз керек деп ойлойм. Бул биз өзүбүздүн тарыхыбызды, ата бабабызды, маданиятыбызды билсек, бул биздин ким экендигибиз ортого чыгат. Биз өзүбүздүн ата тегибизге татыктуу уул кыздардан боло ала турган болсок, анда биздин мамлекетибизде өнүгөт, эл ичинде да ынтымак болот деп ойлойм. Мунун уңгусу дагы Манас эпосунда. Манас эпосун канчалык окусаңар, канчалык изилдесеңер, ошонун ичинде чоң кен байлык ошол жерде жатат. Адам болуу, адамча жашоо, жашоодо ийгилик жаратуу, баатырдык кылуу, дос болуу, айкөл болуу деген сыяктуу бүт терең нерсенин баары Манас эпосунун ичинде жатат. Силерге ушул таймашка катышкан, бүгүн жеңүүчү болгон балдар кыздар, силерге рахмат айтам. Менин силерге белегим Манас атабыздын күнбөзү жайгашкан Кыргыз улуттук Манас комплексине 1 жана 2 орунду алган командалардын баардыгын алып барып, ошол жерге зыярат кылып, сиздер менен чогуу жана ушул иш-чараны уюштурулган замандаштарыбыз менен баарыбыз чогуу ошол жерге чогуу зыярат кылып келүүгө чакырам сиздерди. Ар дайым өзүбүздүн жүрөгүбүздө Манас эпосуна болгон, Манас атасына болгон сүйүү, урматыбыз өчпөсүн. Рахмат силерге. Рахмат Темирлан ага, ыраазычылык билдиребиз. Коомдук ишмер Темирлан Сарлыкбек уулу тарабынан Кыргыз улуттук Манас ордо комплексине атайын жолдомо 1 жана 2 орунду багындырган топтор үчүн берилди. Ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович тарабынан Саякбай Кырбаев атабыздын вариантындагы Манас китептери ар бир мугалимге тапшырылып жатат. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, педагог илимдеринин доктору, профессор, белгилүү окумуштуу Назаркул Шекевич агай, кеп кезеги сизде. Кадырлуу мугалимдер, ата-энелер, урматтуу жаш достор, бүгүн баардыгыбыз үчүн кайталангыс улуу күн. Анткени бүгүн сөз майрамы, образ майрамы, көркөм эстетикалык зор майрам. Ааламдашу доорунда жашап жатабыз. Эртең кибернетика доору башталат. Башка дөөлөттөр, башка баалуулуктар бизди каптап келатат. Мына ушундай чакта улуттук келбетти, улуттук урухту, улуттук иденттүүлүктү кантип сактап калабыз? Бул бүгүнкү 21 кылымдын зор суроосу. Андан сактап калуунун бир гана жолу бар. Бул улуттук тилди билүү, өздөштүрүү, сыйлоо, аны кеңири колдоно билүү. Мына быйыл мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 30 жыл толот. Бирок проблемалар али жиш. Ал эми бүгүн биз баардыгыбыз күбө болуп отурган Манас теле таймашы,
ошол оңгулуу проблеманы чечүүгө болгон ишенимдүү жана чечкиндүү кадам деп айтууга толук негиздер бар. Улутту улут кылган бул тил. Кыргыз Республикасынын атын берген да, затын берген да бул кыргыз тили. Ошондуктан кыргыз тили Манастай болгон океанды жараткан. Ал эми кыргыз элинин руху иденттүүлүгүн аныктаган эки оңгулуу касиет бар. Бул Манас эпосу жана Чыңгыз Айтматов. Ошондуктан биз канчалык ушул эки рухуй дүйнөнүн алкагында жашай алсак, анда биздин улуттук иденттүүлүгүбүз бекем болот, чың болот, келечеги кең болот. Мен сөзүмдө Муктар Шахановдун ырын оозек айтып берүү менен бекемдей кетким келет. Ал киши айтат, Казакстандын учу кыйрына көз жетпеген кең талаасында, кыштын кычыраган 50 градус суугунда бир өсүмдүк дайым жап-жашыл болуп кербезденип турат дейт. Ал өсүмдүктүн аты жантак дейт. Казакстандын учу кыйрына көз жетпеген кең талаасында жайдын шилдесинде 50 градус ызыкта бир өсүмдүк жап-жашыл өсүп турат дейт. Ал өсүмдүктүн аты жантак дейт. Эч бир мезгилдерге баш ийбей, жайында да, күзүндө да, кышында да, жазында да жап-жашыл болуп турган жантак деген өсүмдүктүн сыры эмнеде дейт. Көрсө, ал өсүмдүк тамырын жүздөгөн чакырымдарга жайып жиберип, өзүнүн кыртышынан, өзүнүн топурагынан азыктанат экен дейт. Ошон үчүн ал күчтүү дейт, кубаттуу дейт, энергиясы мол дейт. Силер дагы Манас эпосу менен, Чыңгыз Айтматов менен канчалык азыктансаңар, ошончолук күчтүү болосуңар, кубаттуу болосуңар, чыдамдуу болосуңар, сабырдуу болосуңар, мекенчил болосуңар. Ал эми ошол жантак деген өсүмдүктүн жанында да бир өсүмдүк бар дейт. Камгак деген. Анын тамыры жок дейт. Шамал каяка айдаса тоголонуп жүрөт дейт. Мен ойлойм, бул залда андай окуучулар жок. Күн сайын Манас эпосунун, Чыңгыз Айтматовдун улуу сөзү менен азыктанган, күчтүү, кубаттуу, кайталаңыз улуу муун өсүп келатканына мен таазим этем. Биз Кыргызстандын ар бир айылына, ар бир көчөсүнө, ар бир үйүнө Манас сөзүнүн, Чыңгыз Айтматовдун сөзүнүн күч кубатын, энергиясын, көркөм касиетин цунамидей жайылт алсак, анда мамлекет түбөлүктүү болот. Рахмат. Рахмат агай, айтканыңыздын бардыгы биздин жаш манастануучуларга, өсүп келе жаткан жаңы буунга жалым болуп берди. Таптап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эмесе, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын 2010 жылдын 21 декабрындагы номер 365 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жөнүндө жобонун 11 пунктуна ылайык буйрук кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүдө кошкон зор салымдар үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кыргыз тили төш белгиси менен Абдыразаков Бакытбек сыйланат. Каракулжа районунун Абакиров атындагы Токбой Талаа орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Эски буйрук менен буйрук чыккан, ал эми агайыбыз алууга тилекке каршы жетишпей калган бул сыйлыкты үй бүлө мүчөсүнүн аты катарында кызына тапшырабыз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын 2019 жылдын 24 апрелиндеги номер 15 сыйлоо жөнүндө буйругу. Кыргыз Республикасынын президентинин 2013 жылдын 21 декабрындагы номер 365 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жөнүндө жобонун 11 пунктуна ылайык буйрук кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салымдары үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйланышсын. Кыргыз тили төш белгиси менен Иманкулова Сыйнаш Эсенкуловна, Аламедүн районундагы Бербулак орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Музулманов Мели Сузенович Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу орто мектеп лицейинин директору.
Керимбаева Латина Сапарбаевна, Бакаята районундагы Арыстанов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Галбаева Канышай Тургуналиевна, Баткен шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Байгараева Элизат Сатыбалдиевна, Талаш шаардык билим берүү бөлүмүнүн методисти. Машрапова Гулай Эгемназировна, Карасуу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Ардак грамота менен Арзиева Гүлнур Акбаталиевна, Алай районундагы Бакир Нарматов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Наматов Алтынбек Бактыбекович, Панфилов райондук билим берүү бөлүмүнүн тарбия иштери боюнча адиси. Жолдошова Эльмира Бектурсуновна, Нарын областык билим берүү институтунун башкы адиси. Түлкүбаева Нуржан Текешовна, Нарын шаарындагы Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Алмамбетова Сурмакан Кушбаковна, Карагулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу методикалык кабинетинин башчысы. Бекешев Ырысбек Турдумаматович, Карагулжа районундагы Абакиров атындагы орто мектебинин директору. Кожоева Каныкей Маматовна, Ноокат районундагы Көкжар мектеп гимназиясынын директору. Зарылова Айда Айкелдибековна, КТРКнын Баластан каналынын редактору. Мусабекова Айсулу Алмазбековна, КТРКнын Баластан каналынын редактору. Токторова Эдита Төлөнбековна, Манастануу интеллектуалдык телетаймашынын менеджери. Буйрукка кол койгон төрага Назаркул Ишекеев. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругу эл аралык жана республикалык алкактагы манас эпосун, манасчылык өнөрүн, маданият, билим берүү тармактарында жайылтууда өзгөчө салым кошкондугу, көп жылдык изирлүү эмгеги, билим берүү тармагына кошкон салымы өсүп келе жаткан жаш муундарды окуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүнүн мыктысы төшбелгиси менен сыйлансын Саякбай Манасчы эл аралык фондунун төрагасы Исаак Фырыспай Рахманович. Сыйлык алган адамдарыбыздын бардыгын куттуктап, Кыргыз эстрадасынын жылдызы, төгөрөгү төп жорго атанын уулу Чубак Сатаев атабыздын сөзү оонуна таандык Ак бата чыгармасы менен Кубанч Сатаев уулу Алишах менен тосуп алабыз. Кыргызымда бата бар, бата берген аталар, бата алган эр жигит, элин коргоп жосайса, шер жигит деп даңкалар. Элин коргон жосайган, манас алган ак бата, Кыргызымдан бата алган, Чыңгыз чыкты даңктана. Налистини жаңырып, адам келсе орага, жакшы тилек, жакшы үмүт, агармалган ак бата. Бата, бата, ак бата, элим берер ак бата. Жамгырдан жер көгөргөндөй, батадан эл көгөрдү. Бата алган кыз келин, көшөгөсү көгөрүп, эр азамат төрөлдү. Элим журтум укула, Кыргызымдан тоймуна, кулак тартмай, ачатмай, эр жигиттер чыккыла. Кошой атам кел мага, колдоп атам бер мага. Бакай атам кел мага, небереге той бердик, ак батаңды бер.
барсам элиме, мейнет кылып жериме, элим берсе ак бата, эмгектенсең эр жигит, аш эр жигит, дем кошулар демиңе. Элдер үчүн жан берген чокунбайга düşөм кылган ак батадай айланайын ак бата. Кыргызымдын батасы, чыңгызымдын атагы. Манас атам кел мага, күч кубатты бер мага. Багай атам кел мага, ак сакалың жайкалтып, ак батаңды бер мага. Бата бата ак бата, элим берер ак бата. Ой, ак бата. Эмесе жигердүү катышкан топторго сыйлык тапшыруу үчүн сахнага педагог илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор, Манастан интеллектуал тиле таймашында Калыстар тобунун төрагалык милдетин аткарып берген Сулайман Рыспаев ага ауысты. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин бөлүм башчысы Бекишова Чатуркул эжекке өстү. Манастан интеллектуал тиле таймашына демөөрчүлүк кылган Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраим эжекелерибизди сахнага чакырабыз. Эл аралык жана республикалык алкактагы Манас эпосун, манасчылык өнөрүн, маданиятын билим берүү тармактарында жайылтууда өзгөчө салым кошкондугу, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, билим берүү тармагына кошкон салымы өсүп келе жаткан жаш муундарда окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйлансын. Бишкек шаарындагы 1-май райондук билим берүү борборунун мамлекеттик тил боюнча жетектөөчү адиси Ильясова Жылдыз Тургуналиевна сыйланат. Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланууда. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланат Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын окуу усулдук каанасынын башчысы Досмуратов Тынчтыкбек. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук билим берүү борборунун мамлекеттик тил боюнча жетектөөчү адиси Абдыкасымова Эльмира Токоновна сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Ош шаарындагы номер 52 мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Маматова Асылкан сыйланат. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Мырзалиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Эргешова Аксана сыйланат. Так ушундай билим берүү министрлигинин ардак грамотасы менен Талас облусундагы Кара Бура районунун Токтогул Бабанов атындагы лицей интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Көпчашарова Перизат Жумабековна сыйланат. Буйрукка кол койгон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Манастан интеллектуалдык тиле таймашы бул жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын зор колдоосу менен биргеликте республикабыздын 7 дубанындагы райондордон эң мыкты деп табылып, облустук таймаштардын эң жогорку байларын багындырып, республикалык таймашта өздөрүнүн жигердүүлүгүн көрсөтүп, көгүлтүр экран аркылуу жалпы журтка жалпы таймаш курган окутуу орус жана өзбек, кыргыз тилдүү мектептерден келген 200ден ашуун окуучу атайын сыйлыктар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, бул айлампада жылдын эң мыкты районосу, жылдын мыкты директору, жылдын мыкты кабинети жана жылдын мыкты мугалими деген номинациялар кошулуп, ардак грамоталар жана баалуу компьютер, түстүү принтер менен сыйланышты. Алатоонун очтары алтын белес, анын баркын билбеген алтын дебес. Манастын орпагымын деген менен, Манасты билбегендер кыргыз эмес. Манасты билбегендер кыргыз эмес. Ак канаттуу аргымак минсе дагы, ай күндү чаркайланып жүрсө дагы, алтынды алатоодо ийсе дагы, Манасты билбегендер кыргыз эмес. Манасты билбегендер кыргыз эмес. Жылт экендин бар эле жылдыз эмес, Чыңгыз аттуу бар эле чыңгыз эмес. Кыргызмын деп көдөнүн көтөрсө да, Чыңгызды окубаган кыргыз эмес. Чыңгызды окубаган кыргыз
минсе дагы, ай күндү чаркайланып жүрсө дагы, алтынды алатоодо ийсе дагы, Манасты билбегендер кыргыз эмес, Манасты билбегендер кыргыз эмес. Кыргыз барда унутулбайт Манас Чыңгыз, Манас Чыңгыз барында өлбөйт кыргыз. Дүйнө эли көргүдөй биктетип, Алатоону көтөрдү Манас Чыңгыз, Алатоону көтөрдү Манас Чыңгыз. Ак канаттуу аргымак минсе дагы, ай күндө чаркайланып жүрсө дагы, алтынды алатоодо ийсе дагы, Чыңгызды окубаган кыргыз эмес, Манасты билбегендер кыргыз эмес. Манасты, Чыңгызды билбегендер кыргыз эмес. Кийинки жылдагы таймаштарыбыз мындан дагы 2 эсе, 3 эсе бийик деңгээлде уюштурулуп, байге фонду мындан дагы жогорулайт. Ал эми эң мыкты деген топторубузга өзүңүздөр көргөндөй уюштуруу тобу тарабынан атайын сыйлыктар тапшырылат. Алыс жакындан келген бардык Манас таануучулар, биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Ар убакта бардыгыбыз Манас байрагынын астында бир бололу. Кайрадан Манас таануу интеллектуал теле таймашы менен кийинки сезондон амандашканча сак саламатта туруңуз. Элибиз дайыма эсендикте, эгемендүүлүктүн шарапаты менен бар болсун. Ала Тоо айдыңында Манас атабыздын улуу баяны түбөлүккө жаңырсын деп быйылкы сезондо жабык деп жарыялайбыз. Бар болуңуздар, уюткулуу улуу элим.